Assalamu alaikum туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 13 апрель 2025 жыл туғандар. Мен сіздерге жерінің аянты 5 сотық болған ушул 2 қабаттуу сатылуучу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Кызыл китеби бар, документи так. Үйдүн баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган туғандар. Үйдүн жери тегиз, 4 тарабы ограждение болуп тосулуп, варата орнотулган. Шаарга 5-10 мүнөттө жөн эле кирип барасыздар. Менимче бул үй көпчүлүгүңүзгө эле жакса керек. Ремонттору дагы өтө сонун, келип эле Кудай буйрса жашай бере турган даяр үйлөрдүн бири. Жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан келип үй тууралуу дагы да бир толук кеңири сиздерге маалымат берейин. Туғандар, сіздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Кайсыл тараптан келген болсоңуздар дагы Фуркаттын круговойунан Мады тарапка сиздер болгону 500 метр жүргөнүңүздөрдө ушундай Ошалай трассасынын оң тарабында Алиханов көчөсүн көрүп аласыздар. Билесиздер? Алиханов көчөсү Фуркаттын круговойуна өтө жакын. Алиханов көчөсүнө киресиздер дагы асфальт жол менен туғандар. Где-то бир 300-350 метр түп-түз кирип барсаңыздар, ушул көчөнүн эле оң тарабында сатылуучу жанагы үйүбүз жайгашкан. Туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчү үйдүн алдына дагы кирип келдим. Сиздер мен көрсөткөн варатаны ачып кирип келе бересиздер. Жери 5 соток, кызыл китеби бар, документи так. Жери дагы тегиз. Вариант обмен жолдорун сурабапмын. Ал жагын эми эсине чалып өзүңүздөр айтып көрөсүздөр. Акча керек болгонуна байланыштуу сатып деп мага маалымат берди. Условияларына келе турган болсок, туғандар, таза суу бар, свет бар, кудук, анан местный септиги дагы бар. Үй негизинен жакшы, сонун. Келип эле Кудай буйрса жашай бересиздер. Анан бул үйдүн ичинде туғандар, санузелдери бүт бардыгы жасалган. Домдогудай условияларды кылып койгон экен. Үй жалпысынан 6 бөлмөдөн турат. Эң негизгиси бышкан кирпич, сейсмопоиск колонна орнотулган, жакшы эле качестводо салганбыз. Ар бир кабаттын ортосуна монолит плита ташталган деп эсим мага колдон келишинче маалымат берген аракет кылды. Эми кийин келип көрүп кетесиздер туғандар. Эң негизгиси бышкан кирпичтен тургузулган үйлөрдүн бири. Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган, уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жибериңиздер, кирип көрүп коюшсун. Жүрүңүздөр туғандар, биринчи ушул үйдү көргөзүп берейин, анан чыгып дагы да бир толук маалымат берем. Эми сатылуучу үйдүн сиздерге биринчи кабатын көргөзүп берейин. Так, мына киргениңиздерде биринчи кабат 2 бөлмөдөн турат, анан ушундай чоң холлу дагы бар экен. Лестница менен экинчи кабатка чыгып кетсеңиздер болот. Подвалы деле бар. Так, бул жак ошондо мына кире бериши, кирип оңго бурулсаңыздар, бул жакта санузели бүт бардыгы бар. Сырт тарапта местный септик дагы бар туғандар. Так, оң тараптан баштап көргөзүп кете берейин. Мына туғандар, бул жагы экинчи санузели. Так, бул жагы дагы бир аз кичинекейраак бөлмө, форточкасы бар. Бул жака жүрүп келе турган болсоңуздар, барыңыздар эле билген кухнясы болуп калат. Ремонттору жакшы. Кудай буйрса келип эле жашай бересиздер. Анан туғандар, бул жакта бронированный эшик орнотулган. Бул жакта кошумча курулушу. Бул жака менимче бир үй чоочок, самор, ушундай бир тапчан бүт баарын ушул жака жасап алсаңыздар болот. Анан бул жакта отдельный эшик бар. Кухняга ушул жактан дагы түзмө-түз кирип чыгып турсаңыздар болот экен туғандар. Жакшы, негизинен сонун. Эми Фуркатты билесиздер, шаарга өтө жакын, 5-10 мүнөттө шаарга жөн эле кирип барасыздар. Мектеп, бала бакча, мечет, магазин баардыгы Фуркаттын өзүндө эле бар туғандар. Балдарыңыздар пешком эле барып келе берет. Маршрутканын түрлөрү өтөт. Шаардын буш-буштарына барат. Так, бул жагы болсо мына конок бөлмө өтө чоң экен. Караңыздар. Дагы кандай маалымат берейин? Так, бул жакта лестницасы, подвалга түшүп барсаңыздар болот, же болбосо экинчи кабатка чыксаңыздар болот. Жүрүңүздөр, мен сиздерге экинчи кабатын көргөзүп берейин, анан подвалын дагы көргөзүп берем туғандар. Лайктан басыңыздар, дос, тааныш, тууган, уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жибериңиздер, алар дагы кирип көрүп коюшсун. Анан туғандар, вариант обмен жолдорун сурабапмын. Ал жагын эми эсине өзүңүздөр чалып айтып көрөсүздөр. Так, бул ошондой экинчи кабаттын чоң коридору. Так, бул конок бөлмөсү. Бул жактан чыгабыз. Жалпысынан 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу үй болуп калат. Так, туғандар, мына бул жактагы бир бөлмө. Жүрүңүздөр, эми подвалында көргөзүп берейин сиздерге. Анан мол жакта туғандар, жана көргөзүп бердим. Кошумча курулушу, бул жака очок, дагы бир башка самор бүт баардыгын ушул жака жасап алсаңыздар болот экен. Ушул жактан дагы үйгө түзмө-түз кирип чыгып турсаңыздар болот туғандар. Туғандар, мына границасын түшүнүңүздөр, топуракка чейин. Анда чаканда үйдүн жери 5 соток. Кийин ала турган болсоңуздар, эси деле архитекторду чакырып
казыктарын кактыртып жашына өткөрүп берет закон түрүндө. Анан туугандар, бул үйдүн арт тараптан көрүнүшү, арт тараптан чоң сонун болуп көрүнөт экен, караңыздар. Бышкан кирпич, сесмопоиз колонна бүт бардыгы көрүнүп турат, жакшы, сонун. Жери деле негизинен тегиз, эч кандай бир уклон жери жок. Жүрүңүздөр, подвалга кирип көргөзүп берейин. Кааласаңыздар ушул тараптан кирсеңиздер болот подвалга, кааласаңыздар жанагы үй тараптан деле лестницасы бар экен, подвалга түшө турган. Ошол тараптан деле подвалга түшүп чыгып турсаңыздар болот туугандар. Подвалга дагы кирип келдим. Өтө сонун, салкын, жакшы экен. Анан ар бир кабаттын ортосуна монолит плита ташталган, ошону да айтып койду десе. Мына подвалдын бийиктиги примерно бир 3 метр жөн эле чыгат. Лестница менен. Туугандар, үйдүн баасы канча дей турган болсоңуздар, $130,000. Анан кеми бар. Жакшы кеми бар деп эс айтты. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Өзүнө чалып, же WhatsApp'тан жазып, содалашып сүйлөшөсүздөр. Же келип көрүп кетсеңиздер деле болот. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай сонун жерде жайгашкан сатылуучу үйдү колдон чыгарбаңыздар.